Салам достор, сиздер менен болгон Илимбек Рахманкулов, сиздер менин YouTube каналымдасыздар. Азыркы бул чыгарылышта сиздер менен мен ийгиликкө жетүү бирден бир ыкмасын бөлүшкүм келип турат. Бул көпчүлүк ийгиликке жеткен адамдардын жашоо образын анализдеп, анан бир жыйынтыкка келдим да. Бул күнүгө биткеден 1%тен болсо дагы салым кошууда. Бул артымда турган менин жазган немелерим, мындай айтканда сандар. Бул ар бир сан, бул график түзгөн, мисалы бир айга да понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Анан ар кимиси мындай дата. Бул марттын графиги жазылган бул жерде 2-синен 22-сине чейин батты да. Анан ар бир күнү мен бул жерге биткеден болсо дагы жазайын деп ушундай түздүм. Бул буга чейин да келаткан, уже экинчи ай кетип атат. Мен дагы идеалдуу адам эмесмин. Мен дагы кээ бир учурларда үйдө болбой калам, кээ бир учурларда жалкоолук кармайт, кээ бир учурларда дагы ар кандай шылтоолор пайда болуп, менде өзүмдү шылтоолоп, анан ушундай жазбай коем. Ооба, болуп турат адамда. Ал жагын жашырбайм. Анан бул жерде сиздер менен бөлүшө турган нерсем бул, мисалы 150-50 деп турат. Мына 150-50 бул эмне деген деп ойлойсуздар сиздер оюңуздар боюнча? 150-50 деген бул ар бир адамдын эң эффективдүү, бул таң атканда экен да. Таң атып, ошол учурда адам эң мыкты учуру болот экен да, бул бир күндүн. Ошол убакытта адам өзүнө кароого убакытты бөлүш керек экен, өзүнүн ден соолугун, өзүнүн жашоо образын дагы түздөөгө, анализдөөгө ошол убакыт берилет экен. 1-2 саат кетет, менин мындай өзүмдүн байкоом боюнча 1-2 саат кетет экен да, мындай эле. Анан 150-50 деген бул мен өзүмдүн мындай физический образ алсырап, мындай эми балдарга көбүрөөк нагрузка кылбаса, бат эле мындай неме болуп калат да. Кандай айтсам, алы жок болуп калат го, мындай эле басым сүйлөгөндөрү, кыймылдагандары мындай кыздардай болуп элечи. Анан ал жактарында кой оңдойлу деп мен өзү мындай нагрузка жасабасам, мен вообще арыктап да кетем, мындай ушундай эми организм ушундай экен да менде, бат эле өзүмдүн физический немемди телосложениямды жоготуп коет экен. Анан ошол үчүн мен кой баштайын деп кайра залга убактым жок болсо дагы, бирок үйдө шарт аркылуу мен жасайын деп өзүмө ушундай түздүм. 100 бул приседание. Отуруп туруу. 100 жолу отуруп турам. Башында албетте кыйын болду. Башына 25ти кылдым. Анан 25ти кылдым, анан эртеси күнү буттар ооруду албетте. 50 деген бул отжимание, 50 отжимание кылып албетте ооруду. Анан кийин гантель көтөрүп 50 жолу. Ушул жетиштүү. Башында ооруду, кээ бирлер үчүн оорубайт. Бул менин немеме, организмиме мындай түзгөм. Кээ бирлер үчүн бул битке эле көрүнүш. Кээ бирлер эртең менен 200тү жасап коюшу мүмкүн приседание. Бирок мен ушудан баштадым. Ошон үчүн мына 1%тен болсо дагы баштайын деп мына ушуну түздүм. Түзгөн күндөрү мен галочканы коем, албетте жашыл галочка менен. Анан жасабаган күндөрү мен мында минуста кылып коем да. Анан мен анализдейм да, мисалы эмнеге бул күнү кылбадым, эмнеге бул күнү кылдым. Анан эффективдүүрөөк дагы барган сайын мына жасап баштадым. Бул жакта көрдүңүздөрбү, сандар көбөйүп баштады. 150, 50, 10, 1, анан эртең мененки саат 6, анан 1 минус плюс деп турат. Бул жөнүндө дагы сиздерге азыр кененирээк маалымат берем. 100 деген баягы эле приседание, дагы эле ошону кылып атам. Эми азыркы учурда мен 50-нү 1 кылып, 50-нү 1 кылып коем. Мындай өтө жеңил кылып калдым да. Өзүмдү кыйнабайм. 1 кылганда 50-нү оңой эле кылып коюп атам. Эми барган сайын мен дагы перспективада көтөрөм. 50 отжиманияны мен 25тен бөлөм 2ге. Гантельди дагы 25тен 2ге бөлөм. 10 деген бул китеп окуу. Мен өзүмө максат койдум. Жылына 12 китеп окуш керек деп. Өзүмө ушундай бир
челлендж. Анын призы болот. Анан кийин утулуп калган эгер жасабасам дагы бөлөктөргө приз берем. Бул деген өзүмдүн катталуучуларыма эгер жасабасам ар кимисине 5 катталуучума 1000 сомдон 1000 сомдон котором. Эгер жасасам өзүмө ушундай белек кылам тур Өзбекстанга депчи. Ошону дагы. Анан күнүгө эгер 12 китепти окуш үчүн мен күнүгө 10 страницадан окушум керек, 10 беттен окушум керек экен да. Ошол мисалы в среднем бир китепти алсак бул 300 барак болуп атат да. 300 баракты бөлдүк бир айга, бул ошол 10 беттен болуп атат да. 10 бетпи, 10 баракпы. Анан ошентип күнүгө 10дон окусам, айына 300 окуйт экем, 300 страница. Анан ошентип бир китепти окуп бүтөт экен. В среднем бул айтканда. Бир деген бул эртең мененки зарядка. Зарядкага 15 мүнөт кетет в среднем. YouTube'тан эле карайм. Аны өзүм ойлоп таппайм, чынын айтсам. Бул YouTube'тан уже көп жылдык тажрыйбалуу кесипкөй адамдардын билимин алам. Интернетте бекер ошолордун жасаган нерсесин кайталайм да YouTube'тан. Жакшы упражненияларды көрсөтөт, көнүгүүлөрү бар. Ошолорду мен кайталайм. 6 деген бул эртең менен 6да туруу максат дагы бар. Азыр мисалы орузо болуп көптөр эртерээк турат, 5те турат. Анан дагы кээ бирлер уктайт кайра. Орозо бүткөндөн мен күнүгө эртең менен 6да турууга максат койдум. Башында 6да турам. Перспективада дагы эртерээк турган аракет кылабыз. 1 плюс минус деп турат. Бул эмне деп ойлойсуздар? Плюс минус бул суук менен муздактын белгилери. Бул жерде өзүңүздөр кээ бирлер түшүнсө керек. Бул деген жылуу муздак. Жылуу муздак бул суу менен ассоциация болот. Мен эртең менен сууга түшкөн аракет кылам. Контрастный душ деп коет. Контрастный душ эртең менен муздак, ысык, ушундай ысык эмес, мындай жылуу муздак болот да. Аны ошентип дагы бул дагы эффективдүү деп айтышат. Эми эффективдүүлүгүн мен бул жактарда колдонгом, бирок мен аны жазган эмесмин. Анан мен дагы детальныйраак жасайын деп чечтим мына бул жерде. Жазып баштадым. Мына 18 март тартылып жатат. Мына баштадым. Ошентип мына кетти бул жагына. Дагы деталдуураак, кененирээк жазайын деп. Дагы бул жакта бош орундар бар. Бул жерлерге дагы булар привычка да бардыгы. Мен ошондой привычкалар жазам. Анан белгилейм да. Бул белгилегени эмнеге керек десеңиздер, күнүгө анализдеп туруу, өзүңдүн кылган аракет, кыймыл аракеттериңди белгилеп туруу зарыл экен да. Эртең менен турасың, буну күнүгө көрөм да. Күнүгө карайм, өзүңдүн привычка адатында калат. Мисалы эртең менен туруп эле билебиз да, бетти жууш керек, тишти жууш керек. Ошондой эле булар да, буну унутпаш керек экен да. Ушундай адат киргизип атам. Буюрса эми эффективдүүлүгүн канча бир 2-3 ай дагы алдыда байкайбыз го дейм. Азыркы учурда андай деле чоң өзгөрүүлөр жок, бирок жакшы, жаман эмес, жакшы болуп жатат. Жан дүйнө мындай өзүмдүн жашоо образым дагы өзгөрүп жатат. Буюрса дагы өзгөрүлөт деген ниеттемин. Дагы сиздерге дагы ушул маалыматтарды менен бөлүшкүм келди. Буну сакташтырмага кереги жок. Менин бир нече эле катталуучум бар. Азыркы учурда 8 катталуучум. Бирок ошо 8 катталуучум бирөөсүнө дагы бул жардам берсе эгер, анда менин бул тартылган видеом, мүнөтүм, ушул бөлгөн сиздерге анда өзүнүн миссиясын аткарды деп ойлойм. Эгер ушундай бири-бирибизге туура маалыматтар менен бөлүшүп турсак, мен өзүмдүн чөйрөмдөгү эле адамдарды мындай оңдогон аракет кылсам, анда биринчи өзүмөн баштайм. Анан кийин мен чөйрөмдөгү, анан кийин коом дагы өзгөрөт деген ниеттемин. Ошол себептен мени көрүп жаткан көрүүчүмө каалайт элем, бул жасалган, мен жасап жаткан жумуштардын баардыгын сиздер дагы өзүңүздөрдүн тажрыйбаңызда колдонуп көрүңүз. Балким сиздердики бөлөкчөрөөк болот. Бул менин жашоо образыма ылайыкталган, балким сизге дагы өзгөчө жасаса болот.
Ошол сак саламатта көрүшкөнчө сиздер менен болгон Элимбек Рахманкулов. Дагы алдыда видео чыгарыштарды жасайбыз. Эгер сиздерге ушундай тематикада видеолор кызык болсо, же кандай дагы маалыматтар сиздерге кызык болсо, комментарий жазып кетиңиздер, мени колдоп, лайктан басып. Буюрса дагы көрүшөбүз. Пока.